Арыбаңыздар, ардактуу журтум. Камбар ата тукуму болгон жылкы баласынын өзгөчөлүгү башка малга караганда бөтөнчө эмеспи? Бүгүн жылкы баласынын өзгөчө касиети болгон анын сүтүнөн жасалган кымыз жана саамал жөнүндө кеп болмокчу. Атам кыргыз жаралганы дасторконунун көркүнүн ачып келген бал кымыз суусундук катары гана эмес, дарылык касиети дагы керемет экенин ата бабаларыбыз эбак эле далилдеп койгон. Бээнин сүтүнүн дарылык касиети бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болуп турат. Анткени заманыбыз башкача болуп, жаратылышыбыз бузулуп, дем алган абабыздан баштап ичип жеген тамак ашка чейин сапаты начарлап, элибиздин ден соолугу кескин начарлай баштады. Алла Таалам берген ден соолугубузду кайра калыбына келтирүүдө мааниси зор болгон бээнин сүтүн ичип дарыланып атмасы Кудайга шүгүр элибизде кеңири жайылууда. Биз сиздер үчүн кереметтүү суусамыр жайлоосунда орун алган Байтур аттуу бээнин сүтү менен ден соолукту чыңдоо заманбап комплексинин иш аракеттерин сунуштайбыз. Эмесе кеп башынан болсун. Ассаламу алейкум, Байге Мурас каналыбыздын катталуучулары жана кыргыз калкым. Ден соолук өмүр булагы дегендей, адам баласынын эң кымбат нерсеси бул ден соолук экен. Ден соолугуңуз болсо, сиз бактылуусуз, сиз көп ийгиликтерге жетишесиз. Мына ушул ден соолукту оңдоп, чыңдап, кайра калыбына келтирүү үчүн керемет сонун Байтур эс алуу борборуна сиздерди чакырабыз. Байтурда 5 мал сүт жана 3 мал тамагы жана керемет ыңгайлуу ордуктар менен сиздерди күтөт. Кийинки материалыбыз сиздердин назарыңыздарда Байтурдун ичиндеги кандай кызмат көрсөтө турганы жөнүндө маалымат беребиз. Урматтуу достор, биз мына жана кеп кеткендей Байтур ден соолукту чыңдоочу борборуна келдик. Эми бул борбордун иш үстүндө кандай кызматтарды көрсөтүү боюнча сиздерге маалыматты берели. Эмесе Жанара кызыбыз сиздерге кенен өзү боюнча айтып берсин. Саламатсыздарбы? Мен Байтур кымызканасынын конок күтүү менеджери болуп иштейм. Анда эмесе Байтур боюнча сиздерге кыскача маалымат бере кетейин. Байтур кымыз менен дарылоо борборубуз адамдардын ден соолугун табигый жол менен дарылоо. Андыктан эле андан тышкары бизде борборубузда адамдардын ден соолугуна пайдалуу 3 мал тамак, анан 5 мал сүт берилет. Анда эмесе сиздерге 3 категорияда турган биздин орундуктарды көргөзөлү. Жүрүңүздөр. Бул биздин кардарларыбыз үчүн стандарт номерлери. Бул 3 кишилик. Ичине кирип көрүңүз, утта алса болот. Алар деле ушундай орундуктар. Ооба. 2 кишиге 6980 сом, 3 кишиге 9450 сом. Ооба, Жанара, бул комнатабыз боюнча тааныштырып өтсөң. Бул биздин 2 категориядагы жарым люкс номерибиз. 2 адамга ылайыкталган, бардык шарттары каралган, 3 мал тамагы, 5 мал сүтү кирет. Абдан экиштүү орундарда абдан мыкты орун алган экен. Мына достор, абдан керемет, ыңгайлуу, таза аба, салкын жерге келип, ушундай сонун бөлмөлөрдө эс алып кетсеңиздер болот экен. Бул биздин 3 категориядагы люкс номерибиз. 2 адамга ылайыкталган жана ошондой эле бизде кошумча орундуктар бар. 3 мал тамагы, 5 мал сүтү менен бардык шарттары каралган. Сиздин үй бүлөңүз үчүн эң сонун ыңгайлуу деп ойлойм. Ошондо
Bir sutkага bir kişiге 12.880 сом 2 кишиге. 2 kişiге 12.000 сом. Ооба. Yaxshi. Oho, abdan keremet. Bizde qanday lyuks stayli бар ekan. Ооба. Үй бүлө үчүн эң ыңгайлуу орундук деп эсептейм. Кошумча дагы bir балабыз үчүн дагы Ооба. Кошумча бул жакта кошумча бир түшүктөр бар. 2480 сом болот. Сиздин балдарыңыздарга ыңгайлуу орундар бар. son keremet ekan. Жанарым мына буюрса биринчи, экинчи, үчүнчү категориядагы мейманканаларды тааныштык. Эми бул жерде улуттук салттуу болгон боз үйлөрүбүздүн дагы мейманканалар, жатаканалар бар экен, Бул боюнча дагы маалымат берип коюңуз. Бул биздин улуттук кыргыз боз үйүбүз. Ичи 4 адамга ылайыкталган, 4 орундуу. 4 адамга 10.000 сом, 3 мал тамагы, 5 мал сүтү менен. Азыркы учурда бул жакта биздин конокторубуз жайгашкан. Ичи аябай уют. Өтө керемет экен. Мынакей кыргыздын салттуу болгон керемет боз үйүнүн ичиндеги эс алуу башкача болуш керек. Жанара, абдан сонун 4 түрүн көрдүк, жатаканалардын эми. Бул жерде да бир чоң боз үй турат. Бул боюнча дагы көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берип койгонубуз туурабы? Бул бизде конференц залы 70-80 адамга ылайыкталган. Бул жака конокторду же кандайдыр бир тимбилдингтерди тосууга болот. Анда бул 40 жылдык, 50 жылдык, 60 жылдык юбилейлерди да тосконго абдан сонун ыңгайлуу шарт бар турбайбы? Ооба. Бул биздин конференц залыбыз 70-80 100 кишиге ылайыкталган. Ар кандай иш-чараларды тосууга болот. 100 киши кенен батат экен да. Ооба, батат. Урматтуу Байге Мурас Instagram баракчасынын катталуучулары, кыргыздын улуттук каада салтына тиешелүү болгон бардык оюн зоокторду, спорттун түрлөрүнүн иш-чараларын биз Байге Мурас каналыбыздан тааныштырабыз. Биз менен болуңуздар, бизге катталыңыздар. Биз болсо Байтур ден соолукту тыңдоо борборунун тааныштыруу боюнча иштебиз. Жанара, берде дагы абдан келишкен балдар ойной турган жакшынакай нерселер бар экен. Эс алуучулардын балдарына дагы жакшы шарттар түзүлсө керек. Ооба. Жана ошондой эле биздин меймандарыбызга, конокторубузга балдар үчүн ушундай бизде площадка каралган. Кичинекей балдар ойнош үчүн. Эң сонун керемет селтичектер бар экен, достор. Жанара, бул жер эс алуучулардын тамактануучу жайы, ашканасы экен. Ооба, туура айтасыз. Бул биз меймандарыбыз үчүн бул тамактануучу жайыбыз. Канча орундук экен? Бул жака 60 адамдан өйдө барат. Тамактардын менюларын врачтардын сунуштамасы менен даярдалат. Ооба. Жана диета жагынан, Ооба, туура айтасыз. Абдан ыңгайлуу, жылуу. Жакшы, мыкты жигиттер да кызмат кылат. Жанара, бул жерде абдан сонун бильярд столу да орун алган экен. Бул боюнча да маалымат берип коелу биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Биздин конокторубуз үчүн маанайларын көтөрүш үчүн жөн гана эс алуу эмес. Бул жакта бизде бильярд оюндары бар. Бул жака келип, көңүлдөрүн көтөрүп, ойноп кетүүгө дагы болот.
Андан тышкарда жана бир нерсени байкадым. Жерде булчуңдарда чыңай турган тренажерлор бар экен. ооба бул Байтурук кымызканабыз биздин ден соолукка эме тиешеси болуп аткандан кийин бул жакта биздин дагы ушундай нерселерибиз бар. Жатып берип эс алгандан тажагандар берге келип булчуңдарын чыңазып алат экен. ооба. Жанара эс алуу борборунун негизги бөлүгү болгон бели сау сайтына жайды дагы таштырып берсек болбойт. Биздин конокторубузга табигый жана ден соолугуна пайдалуу сүттөр дал ушул жерден салат. Урматтуу достор, Байтурук эс алуу борборундагы бээлерди саап алуу процесси өтө кызыктуу экен. Карасаңыздар, заманбап аппарат менен таза жана ылдам саап, таза жылуу сүттү элге тартуулашат экен. Меймандарыбыз буйрутма берсе биз ушул жакта өздөрү каалагандай тамактарын жасап жеүүгө болот. Бул жактан форелдерди алып дагы бул жака кууруп жесе болот. Шашлыктарды бышырууга болот, куурдак. Бул жакка отуруп эс алса да болушат. Мындай сонун Бул жерде очокканабыздардан жакшы жасалыптыр, э? Маралдын мүйүзү кайнатылып, меймандарыбыз ошол сууга түшүшөт. Андан эле бизде ошондой эле дарылыкка касиеттүү массажный кабинеттерибиз бар. Бул жерге келип чын эле абдан эс алуунун баардык түрлөрүн алып кетсе болот экен да. Ооба. Бул бизде фитобочка, бунун ичинен пар чыгып, бул жака олтурушат. Бул денеге аябай күч кубат берет. Аябай пайдалуу. Ой керемет. Мынакей Улуу тоонун боорунда, койнунда ушундай заманбап ден соолукту жакшыртуучу борбор ачылганда мен да абдан таң калып, бир чети ыраазы болуп турам. Жанара эс алуучу кардарлар үчүн дагы мындай сауна уюштурулган турбайбы бул жерде? Ооба. Бул бизде сауна 5 адамга ылайыкталган. Андан тышкары бизде чаң казаны, бассейн бар. Аябай ден соолукка пайдасы бар. Жана ошондой эле бизге чаң казанга атайын ден соолук үчүн атайын апельсиндерди, керектүү каражаттардын баардыгын турап ичине салып беребиз. Мына бул бассейн могул турбайбы? Ооба, бассейн. Бул жакка түшкөн адам кадимкидей жыргап, өзүн жеңил сезип калат. Бул казан боюнча эмне айтасыңар? Мына бул ден соолукка аябай пайдалуу казан ушул. Биз бул жакка суу куюп, ысытып, ичине ден соолукка пайдалуу апельсиндерди, ромашка ушундай нерселерди ичине салып беребиз. Жана ошондой эле биздин конокторубуз саунадан тышкары бул жакка отуруп тамак ичүүгө дагы болот. Отуруп алып эс алууга дагы аябай сонун ыңгайлуу. Бул бизде саунанын ичи. Сауна кандай оту менен, кадимки жыгач оту менен ызыйт го дейм, э? Жок, бул электричество менен иштейт. 5 кишилик экен, бул жерде 5тен да көп киши батышпай го. Ооба, негизи батса болот. Бул жерде поёлка. Ой, сонун экен. Божүйдүн формада жасалган керемет заманбап. Андан тышкары бизде конокторубуз үчүн атайын керектүү каражаттары бул жакта каралган. Шыпыргы демекчи. Ооба. Эң сонун экен. Накта урматтуу биздин Байгем Мурас каналыбыздын мактаанучулары. Кулдай иштеп, бийде ич деген ата бабаларыбыз айткандай, кайсы тармакта кызмат кылсак дагы абдан чарчаганча иштеп, иштимайын чыгаргандан соң дал ушул Байтур ден соолукту чыңдоочу борборго келсеңиздер сонун болот экен.
эс алуучулар менен да тааныштырып коелу. Сиз каяктан келдиңиз жана кандайча себептер менен эс алып жүрөсүз? Мен Аксы район, Жалал Абад области Аксы районунан боломун. 1969 жылы туулганмын. Быйыл биздин 40 жылдык жолугушуубуз классташтар менен. Бирок шартка байланыштуу мен Бишкектен келдим. Себеби Бишкекке түшкөнмүн. Жолдошум Бишкектик да. Биз классташтар жарымысы Аксыдан, жарымысы Бишкектен келди. Быйылкы 40 жылдык. Ушул Байтурду угуп, аябай сүйүнүп келдик. Кыргыз жеринде ушундай кооз жерлер бар экен деп, чындыгында жакшы сонун тамагы, жатаканасы, айлана чөйрө таза. Мынакей сүтүн ичип атабыз. Келгениңиздерге бүгүн эле келдиңиздер да. Бүгүн келдик, буюрса бүгүн эртең болобуз. Жагып калса семья менен да келебиз, бала чакабыз менен. Эс алууңуздар жакшылансын. Рахмат сизге. Саламатсыздарбы? Сиздер эс алуучуларсыздар го дейм, Биз 40 жылдык немеге келгенбиз, жолугушууга кыздар менен. Бир күнгө эле келдиңиздерби? Бир суткага келдик. Классташтар келген турбайсыздар? Кыздар келдик. Кайсы жерден келдиңиздер? Аксыдан. Аксыдан. Кызыл Жардан 40 жылдык жолугушуу. Жаңы эле кыздарбы же классташ балдар да барбы? Жана кыздар келдик. Жакшы, бир күнгө жактыбы бул? Ооба, жакты сонун экен. Абдан сонун экен. Сонун экен, ооба. Анда юбилейиңиздер куттуу болсун. Рахмат. Эми Кудайга шүгүр, мына жумушту жакшы, канча бир 15 жылдан ары ушундай кардарларыбыз бар, жыл сайын келет, келип эс алып кетишет, ден соолуктарын чындап кетишет. Эми сүттө шифа бар да, өлүмгө бардык нерсе шифа бар, бул далил нерсе да. Анан ошол клиенттерибиз келип, жыл сайын келип, Чет өлкөдөн да келет окшойт. чет өлкөдөн, Казакстандан келишет, Өзбекстандан келишет, арабтар келишет, американецтер келишет. Кудай буюрса кардарларыбыз жыл сайын келе турган келчү кардарларыбыз бар. Мына урматтуу достор, бүгүнкү сапарыбыз Суу Самыр жайлоосунда орун алган Байтур ден соолукту чыңдоочу борборуна келип сиздерди бул борбордун сиздерге сунуштаган кызматтары менен тааныштырдык. Абдан сиздерге жагат деп ишенебиз. Биздин бүгүнкү сапарыбызда баардыгын түшүндүрүп жүргөн Жанара, ишиңиздерге ийгилик болсун. Байтур ушундай бир эс алуучу борборунун иши ийгиликтүү болсун. Мына достор, көрдүңүздөр, бул жерде Панорама деген жеринде соңку берүүбүздү берели. Берүүбүздүн аягы дал ушул Панорама деп бийик жерде чокусунда туруп атабыз. Биягын карасаң өтмөк ашуузу Ош шаарына, Ош облусуна кетсек болот. Түштүк тарапка биягын карасак айтылуу биздин тарыхый инсан Балбан атабыз, Кожомкул атабыздын төрөлөгөн туулган жери Суу Самыр айылы. Урматтуу Байге Мурас каналыбыздын катталуучулары, бул Байтур ден соолукту чыңдоо борборуна келсеңиздер абдан жакшы экен, мага жакты. Мен ушу сиздерге эле эс алып кетүүнү сунуштаймын. Анткени бул жерде ден соолукту чың кылып туруп, абдан сергек болгонго толук шарттардын баардыгы бар экен. Заманбап шарттар түзүлүптүр. Баарыңыздарды эс алып кетүүгө чакырамын. Бул телефон, борбордун телефон номуру биз сиздерге беребиз. Кошумча маалымат кылып бизге катталыңыздар. Бизден дагы ушундай мыкты, ушул сыяктуу, Байтур сыяктуу мыкты эс алуучу борборлору, улуттук каада салттуу жакшы имараттарды көрсөтүүгө биз даярбыз.